Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен коробуздагы эт багытындагы бройлер жүжөлөрүн кантип багып чоңойтконубуз тууралуу айтып беребиз. Бул капасты өзүбүз жасадык. Асты торчо. Бул жерде 10 күндөй жүжөлөрүбүз турду. Алгач ушул витаминин бердик, антибиотигин бердик, суу аркылуу. Бул жерде жылуу капаста 10 күнгө чейин багылды. 10 күнгө чейин жүжөлөр өзүнүн дене табын көзөмөлдөй алышпайт. 10 күндөн кийин бул жерге чыгардык. Бул жерге жарык бар, жем суусун коюп, асты кургак, шамал болбогон жерде багабыз. Жүжөлөр кадыресе чоңоюп калышты. Чынаркөл. Атайын өздөрүнүн жемин берип аттык биз. Бул жерде болсо жүжөлөр чоңоюп 1,5 айдан өтүп калышты. Жем астында ар дайым туруш керек, суу ар дайым турат. Жемди биз ошол 1,5 айга чейин өзүнүн атайын жемин берип аттык, Oasis Agro дегенден. Андан 1,5 айдан кийин тартылган жүгөрү, буудай, арпа ошолорду аралаштырып берип атабыз. Бул жерде мынакей көрүп атасыздар, жүжөлөр уже тоок болуп, короздору 4-5 килограммга чейин барып калышты. Жердардан көп жешет булар. Бул тоокторду багабыз десеңиздер, ошого дайын болушуңуздар керек. Анан 2 айдан өткөндөн кийин сойдук тоокторубузду. Мынакей көрдүңүздөрбү? Кандай майлуу, чоң. Ооба. Тооктор болушту. Жүгөрү, арпа берсеңиздер, тооктордун эти абдан ширин, даамдуу болот.